Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили 3 класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Чакбековна. Бүгүнкү маанай кандай балдар? Жакшыбы? Сабакка маанайбыз. Анда эмес сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы сөздөрдүн муунга бөлүнүшү. Сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Биринчи муун деген эмне экенин билебиз. Сөздөрдүн муунга бөлө алабыз. Бир муунду, көп муунду сөздөрдү ажырата алабыз. Карагыла азыр биз эмнени көрүп турабыз бул жерден балдар? Алфавитти көрүп атабыз, алфавитте эмнелер жайгашкан? Алфавитте тамгалар жайгашкан балдар. Азыр көңүл бургула, өзүнчө азыр түстө тамгалар чыгат. Эмне себептен мен алфавиттен бул тамгаларды бөлүп көрсөтүп атам силерге. Анткени биздин бүгүнкү темага тиешелүү булар. Карагыла, бөлүп көрсөтүлгөн, өзүнчө түс менен белгиленген булар А, И, О, Ö, У, Ü, I, E, ошондой эле А, Ö, У, И'лер. Булардын кандай тиешеси бар бүгүнкү темага? Карайбыз эми. Сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот. Көрдүңөрбү? Азыркы биз жанагы алфавиттерди көргөндө тамгаларды бөлүп көрсөтпөдүк беле? Ошондо биз сөздүн муундарды табыш үчүн, муундарды бөлүш үчүн үндүүлөрдү билишибиз керек экен. Созулма үндүлөр бир гана муунду түзөт. Мисалы, тө, санчы, тоодак. Тө деген сөздө биз созулма үндүнү эки өөнү көрүп турасыңар, булар созулма үндүлөр болуп эсептелинет дагы, бирок муунга бөлгөндө булар бир эле муунду түзөт. Санчы дегенде бул сөздө эки муун бар. Анткени созулма үндү бир муунду түзөт дагы, ы тыбышы турат. Тоодак. Тоодак дегенде да О деген созулма үндү тыбыш туруп атат дагы, анан А тыбышы кетти. Анан кийин балдар, йоттошкон тамга өзүнчө муунду уюштурат. Өзүнчө муунду түзүп бере алат булар. Мисалы, уя, ый аны угуп атабыз. Куюн, коёнек. Сөз ичинде катар келген үнсүздөр экөө башка муунга тиешелүү болот. Карагыла, сөз ичинде катар келген үнсүздөр, үнсүз тыбыштарды билебиз да, алар кайсылар? К, П, Т, С, Ч. Алар эмне болот экен? Катар келип калса. Карайбыз мисалдан. Достук дегенде эки башка муунга тиешелүү болот. Достук. С деген үнсүз биринчи муунга тиешелүү болду. Ал эми Т деген үнсүз экинчи муунга тиешелүү болду. Жанчыл. Төртөө. Жанчыл дегенде үнсүз тыбыш кайсыл жерде турат? Ж, анан дагы Н. Жанчыл. Н тыбышы биринчи муунга тиешелүү болуп айтылды. Төртөө. Р тыбышы биринчи муунга тиешелүү болду. Ал эми андан кийинки Т тыбыш, Т үнсүз Өгө тиешелүү болуп, Ö муунга тиешелүү болду. Эми балдар, төмөнкү сөздөрдү муунга бөлөбүз. Муунду биз кантип бөлөбүз балдар? Муунду эң оңой жолу бул сөздө канча үндүү тыбыш болсо, ошончо муун болот. Эгерде сөздө созулма болсо, созулма үндүү тыбыш болсо, анда алар бир эле муунду болот. Азыр бул жерде жан, жугазын, акча, тыйын, январь, ат, кат, жаз, кетти деген сөздөр турат. Эми ушуларды биз муунга бөлүп көрөбүз. Булар канча муундан туруп атат? Мисалы, биринчи сөздү карагыла балдар. Жан деген сөз муунга бөлүнөбү, бөлүнбөйбү? Эки созулма үндүүнү бөлө алабызбы муунга? Булар эки муун боло алабы? Жок, биз жана мисалдардан көрсөткөнбүз, булар эки муун боло албайт. Карагыла.
Мына көңіл бұрғыла жақшылап. Жан. Жоғазын дегенде қарағыла. Жоғазын. Бұл жерде жоғазын деген сөзді 3 муын бар. Ақча. Ақча. 2 муындан. Тыйын. Тыйын. Январь. Январь. 2 муындан тұрды. Ат. Ат дегенде анан тыды бөле аласыз мұңға, бөле албайсың кенде бір ғана үнді тыбыш болып тұрғандықтан бір еле муын бұл бөлінбейді. Қат. Жаз. Кетті. Қанша үнді тыбыш көріп атабыз? 2 үнді тыбыш кетті. 2 үнді тыбыш болғандықтан 2 муындан тұрып жатады. Егерде кимде-ким тура муын ажыратсаңар, азаматсыңар балдар. Эми муындардан сөздөрдү курайбыз балдар. Карагыла, бул жерде жебечелер менен муындар көрсөтүлүп атат. Бирок булар башаламан, ретсиз жайгашкан. Ушул жерден ойлонуп көргүлө, кандай кылып биз бул башаламан сөздөрдөн муундарды кура алсак болот экен. Жебечелердин туташ көрүп турасыңар, кайсы жебече кандай муундарды көрсөтүп турат. Биринчи мисалын карагыла. Сүйлөмдөр. Сүйлөмдөр деген сөздө канча үндү тыбыш бар? Ү, Ö, Ö. Ошондо сүйлөмдөр деген сөздү 3 муундан туруп атат. Сүйлөмдөр деген сөз 3 муундан туруп атат. Андан кийин тап кылайын балдар. Мектеп. 2 муун, 2 үндү тыбыш көрүп атабыз. Андан кийин Китеп. Андан кийин балдар дагы табабыз. Дарак. Азаматсыңар. Муунга бөлгөндү биле алдык, биз. Эми балдар, азыр бизге ата-ана сааты деген текст берилген экен. Ата-ана сааты деген текстти окуйбуз. Анан көңүл бурсаңар, текстте кара менен өзүнчө бөлүнгөн сөздөр туруп атат. Ошого да көңүл бурабыз да, ушул сөздөрдү муунга ажыратканга, жосо канча муундан турган тапканга аракет кылабыз. Ата-ана сааты. Уулум жана кызым, өзүңө калк кайрымдуу болсун десең, обол өзүң калайыкка кайрымдуу бол. Өз мээнетиң текке кетпөөсүн кааласаң, калайыктын ак мээнетин жебе, тепсебе. Абройлуу болууну кааласаң, акыл эстүү элпек бол. Адамдар сени маскаралап күлбөсүн десең, жүрүм турумуңду оңдогун. Кадыр баркың ашсын десең, башкалардын да кадыр баркын билгин. Көпчүлүктүн өзүңө дос болуусун кааласаң, адамдарга колуң ачык, тилиң таттуу болсун. Урмат сыйга ээ болууну кааласаң, муктаж болгондордон эч нерсеңди аяба. Эч кимге күнөө коюп, кек санаба. Кана ата текст аябагында жакшы тарбиялык мааниси бар, аябай жакшы текст, уктуңар. Ата-ана сааты. Ата уулуна кандай насааттарды айтты? Эми бул жерде уулум калайыкка кайрымдуу, мээнетиң текке кааласаң болууну, акыл эстүү, жүрүм турумуңду өзүңө деген сөздөрдү муунга ажыратып көрөбүз. Жосо канча муундан туруп атат сөздөр? Уулум канча муун деп ойлойсуңар? 2 муундан турду. Калайыкка 5 муун.
Кайрымдуу. Кайрымдуу. 1, 2, 3 муун. Мээнетиң. 3 муундан турду. Текке. Текке. Азаматсыңар калганда ушундай кылып таптыңар деп ойлойм. Эми бир муундуу сөздөрдү карагыла. Негизи муундар бир муундуу сөздөр, анан көп муундуу сөздөр болуп бөлүнөт. Бир муундуу сөздөр: ат, 2 тыбыш, 1 муун; кат, 3 тыбыш, 1 муун; танк, 4 тыбыш, 1 муун. Көп муундуу сөздөр. Сабак, 5 тыбыш, 2 муун; окуучу, 6 тыбыш, 3 муун; терезелер, 9 тыбыш, 4 муун. Эми 3 көпөлүк деген текстти карап көрөбүз. Кызыл, сары, ак 3 көпөлүк дайыма гүлдөн гүлгө конуп, күндү шаңдуу өткөрүшчү экен. Күндөрдүн биринде үчөө адатынча ойноп жүрүшкөндө аба ырайы өзгөрүп, жамгыр төгүп кирет. Корболордумду сактабай турбайсыңбы? Сага корбологондон көрө буларга кошулуп суу болгонуң артык, деп ак көпөлүк Лилиянын жанына учуп кетип калды. Эми балдар, текстке көңүл бурсаңар, текстти карап көргүлө. Текст эмне деп атат? Текстке көңүл бурабыз. Текст темасы 3 көпөлүк деп атат. Көпөлүктөр, кандай көпөлүктөр бар экен бул жерде? Кызыл, сары, ак көпөлүк бар экен. Алар эмне болуп жүрөт эле? Ойношуп жүргөн кезде эле, эмне болуп кетти дейт? Гүлдөн гүлгө конуп жүргөн кезде эле капысынан эле эмне болуп кетти дейт? Жамгыр жаап ийди дейт. Анан кийин жамгыр жаап ийгенден кийин эле алар эмне болушту? Өздөрүн коргонуш үчүн эмне кылды? Гүлдөрдү көздөй чуркады. Анан Лилияны эмне кылды? Лилияга чуркады эле. Лилия гүлү буларды эмне кылып койду? Жок, мен силерди эмне кыла албайм деди. Бир гана мага окшош ак көпөлөктү гана мен өзүмө киргизе алам деди, корголой алам жамгырдан деди. Бирок эмне деди башка Лилия ак көпөлөк? Жок деди, мен сага антип коргоно албайм деди. Себеби дейт, сен эмне кылдың дейт? Мен жанымдагы курбуларымды башка көпөлөктөрдү таштап кете албайм, ошол себептен эмне кыла албайм деди, сага коргоно албайм деп учуп кетип калышты. Бул жерде балдар, бул текстти жөн эле окуп койбошубуз керек. Көпөлөктөр аркылуу булар эмнени бизге көрсөтүп берип атат? Ынтымакты, достукту, кыйынчылыкта өзүбүздү эмне кылбашыбыз керек дейт? Таштап кетпешибиз керек дейт. Көпөлөктөр өздөрүнүн жаан-жап канаттарынан уча албай кыйналып атса дагы эмне кылышты? Ошо Лилия гүлүнөн кетип калды, себеби биз ынтымактуубуз деп. Балдар, анда үйгө тапшырманы карагыла. Бүгүн биз муундарды өттүк, ошол себептен үйгө бир муундуу жана көп муундуу сөздөрдү жазабыз. Бир муундуу сөздөрдү билдиңер. Көп муундуу сөздөрдөн мисал келтирдик. Ошол себептен каалаган бир эле, ушул азыр эле өткөн тексттен деле бир муундуу, көп муундуу сөздөрдү таба алсаңар болот балдар. Көпөлөктөр деген тексттен дагы башка